Саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналды көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ушул айта турган сөздөр Казакстанда жана Орусияда болуп аткан ушул селдер да. Сез эриген кар жер үшүп, жердин астына кире албай, сиңе албай, жер үстү менен агып, ушундай баягы чөгүлөрдү суу алып кетип атат да, шаарларды, айылдарды. Эң кызыктуусу ошол нерсе 100 жылда бир жолу болот, же 100 жылда 2-3 жолу болот да. Анан ушул болгон сайын эли кайра эле ошол суу каптаган жерге кайра эле үйлөрүн салат. Аяка кадастрлар жазылган, аякта коммуникациялар бар, аякта баягы шаар инфраструктуралары Советтер Союзу кезинде андан да мурун салынгандар бар. Анан ушул кишилер кайра ошол эле кайра сел каптаган жерге барып эле үй салат, айыл салат, шаар салат да. Ушул нерсеге мен аябай таң калып жатам. Анткени ошо 1000 жылдап, 100 жылдап биздин баягы ата бабаларыбыз салынып байкап, алдын ала ошол нерселерди өз аты менен атап коюшкан да. Ушул жерге мисалы үчүн ошо Оренбург губерниясынын баягы Орск шаары бар да, бүгүнкү күнү Орусияда чөгүп жатат. Орск деген бул деген орустар, казактар менен кыргыздар ошол жерде жашашкан, негизи буряттар. Анан ошол Орсктун аталышы кыргыз сөзүнөн чыгат да, уро деген кыргыз сөзүнөн чыгат. Уро деген бул деген ойдуң да, ошол ойлогон жер. Ошол ойдуң да, уроодо шаар салганда казактар жана кыргыздар ошол 20-кылымдын башында Орус империясы колго алып атканда ошол жерлерди. Ушул жерди баягы жаман кала деп атачы да. Башкирлер яман кала деп. Яман кала, жаман жерде, жаман шаар, жаман кала. Ушул жаман калада баягы 40 жыл сайын же 60 жыл сайын суу каптайт. Ошон үчүн жашабаш керек деп туруп, анан баягы кичи жүздүн ошол уруулары казактардын ушул жерден баягы көчүп жүрүшкөн, бирок эч качан ушул шаарларды салышкан эмес да, отурукташкан эмес. Сел каптайт деп. Ушул алдын ала билишкен да, бир нече жылдан бери. Бирок Советтер Союзу кезинде эчтеке болбойт, шаар сала берели деп салышкан. Анан азыр кайра ошол жерде суу каптап атат. Үстүндө мындай дөңчөлөр бар да. Анан ошол дөңчөлөрдө бийик жерде негедир үй салбайт. Бизде да ушундай нерсе болгон. Мисалы үчүн Сузакта бир нече жолу бизде сел агызып кеткен да үйлөрдү. Ошондо да сел өткөндөн кийин реконструкция болот. Анан кайра эле баягы кадастр ушул жерде жазылган деп, ушул жерге эле үй салыш керек деп бийликтер айтат. Анан кайра эле ушул эле жерге жаңы үй салат. Анан жаңы үйү эмки жылы кайра сел менен алынып кетет да. Ушул нерсени мисалы үчүн мен мындай түшүнбөй атам да. Эгерде ылдый жак болсо, ойдуң коктуу уроо жак болсо да, ушул уроону эмнеге кайра үй салдырышат да. Кадастрды жаздырып, мамлекет тарабынан атайын комиссия түзүп, өйдө чыга турган жакка көчүрүп кетпей, ошол жерге үй салдырса, эмки сел алып кетмек эмес да. Бирок кандайдыр бир бул акылга сыябы, акылга сыйбай ушундай нерселер көп болуп кетет. Так ошондой нерсе да ошол Казакстанда жана Орусияда болуп жатат да. Алдын ала баарына белгилүү, паводок болот, алдын ала баарына белгилүү, суу каптайт. Ошол бирок суу каптап бүткөндөн кийин келгиле кайра ошол суу каптоочу жерге, ойдуңга кайра үй салабыз дегенде чечимде. Ушул нерсе азыркы кезде дагы мындай айтсак, мындай аламат болуп атат, жаратылыштык кандайдыр оор учур. Биздин Кыргызстандан гум помощь жөнөдү ал жерге. Жөнөрү менен бүгүнкү күнү ошо Казакстандын экономисттери Forbes кейзин жазганы боюнча ошо жалпы мындай Казакстанга келген зыян 6 миллиард теңге деп табышты да. 6 миллиард теңгеге зыян болду жаратылыштар. Ал эми Орусияда ошол мисалы үчүн 7 апрелде чыгарган жаңылыктарда Орусияда айтып атышат 20-30 миллиард рубльдин тегерегинде ошондой зыян келди деп. Ошо демек ошо бир нече аякта 10 миңден ашык ошо үй мындай урап кетиптир, бузулуптур. Ошончо үйдү кайра калыбына келтириш керек. Ушундай убакта азыркы кезде ошо Казакстан тарап жана Орусия тарап модулдук үйлөргө, тез жасалуучу баягы самандан жасалган үйлөргө жана ошол мындай капсулдук үйлөргө аябай чоң кызыкчылык карап атышат. Бирок капсулдук үйлөр кымбат болсо албетте ала албайт. Анткени жалпы калк Казакстанда да, Орусияда да жакыр жашайт.
Анан бирок баягы эгерде өкмөт көмөк көрсөтсө же кандайдыр бир эл аралык уюмдар же болбосо бай адамдар көмөк көрсөтсө, ушул азыркы күнү тез учурда азыр ушундай муктаждык пайда болду да. Капсулдук же болбосо баягы тез салынуучу же болбосо модулдук үйлөргө талап болуп атат да ошол жерге. Ошондо биздин ишкерлер ушул тармакта иштеп аткандар өзүнүн кандайдыр бир казак же Орусия мамлекети менен байланышып кандайдыр бир ушундай сунуш кылышы керек болот. Андай үйлөрдү салганга баягы эл аралык кайрымдуулук уюмдар менен биригип, алар менен байланышып, алардан кайрымдуулук катары ошол өздүк бааны алып, пайдасын да алып, анткени жумуш жасайсың да баары бир ошол жумушту жасайсың. Барып ушул тез бүтөөчү, тез салынуучу капсулдук же модулдук үйлөрдү салып бериш керек болот ошол жерлерге. Анан бирок бир нерсени билип койгула, эгерде Кыргызстандан ушул видеону көрүп туруп сиздер модулдук үй жасайм же капсулдук үй жасайм, анан Казакстанга сатам же Орусияга сатам десеңер, 100% предоплата менен иштегиле. Бул эмнени билгизет? Баягы биринчи Кыргызстандын банкына акча түшүш керек ошол ар бир үйгө. Түшкөндөн кийин гана поставка кыласыңар. Анткени азыркы кезде тууган тушкан деген нерсе жок да, мындай жакшылык жасасаң дагы баягы кошунаңды уурутпа, өзүңө сак бол дейт да. Бул жерден мындай болуп кетиши мүмкүн. Силер барасыңар, үйлөрдү саласыңар, капсулдук үйлөрдү саласыңар, анан силерге акча которбой коет. Анан бирдемке десеңер, эчтеке кыла албайсыңар да. Жардамыңа рахмат деп коюшат, ошо менен оомин. Ошон үчүн азыр эгерде андай идея мээңерге келсе, андай кызыкчылык пайда болсо, ошондой капсулдук модулдук үйлөргө өздүк баа менен баягы жасап берем десеңиздер, же өздүк баадан бир аз өйдөрөөк баягы кичине да ошол тобокелдик үчүн да кандай төлөм болсун деп. Ушул кайрымдуулук фонддор менен байланышасыңар, 100% оплата аласыңар, 100% оплата алгандан кийин бүт баягы документтерди алмашасыңар, документ мындай кандай салыш керек, кандай бүт легалдык документтерди ошол үйлөрдү ала турчу кардарлар менен анан барып туруп салып бересиңер. Анан салсаңар дагы негизи билбейм да, модулдук үйлөр арзаныраак келет, капсулдук үйлөр арзаныраак келет, бирок ошол менен бирге баягы кайра эле ошол эле үйлөрдү эгерде ылдый ушул уурларга салса, ушул ойдуңдарга салса, коктуларга салса, эртең кайра эле ошол эмки жыл ушундай сел болуп, алар да жок болот да. Ошон үчүн билбейм, бул эмгектин үзүрү болобу, болбойбу. Болуш үчүн албетте бул деген өзлөрүнүн бийлигинин акылы керек, жана алдын ала мындай прогноздорду специалисттер менен сүйлөш керек. Дагы бир чоң себеп ушул суу каптап кеткени. Мен деген ошол эксперттердин тобунда болдум, Казакстандын эксперттердин тобунда. 1 жыл бою болуп, ушул алардын баягы жазгандарын, талкуулагандарын карадым, анткени баягы суу жетпейт деп кандайдыр бир согуш коркунучу пайда болуп жаткан. Казакстан балким акырындап бизге кандайдыр бир чараларды көрмөк, анткени баягы өткөн жылы алардын дыйкандарына суу жетпей калды. Бул жылы суу мол болуп берди да. Анан ошол жерде көбүнчө ошол казак эксперттер өзүлөрү талкуулады. Эң чоң маселе эмнеге ушундай суу каптоолор болуп кетти бул жыл? Анткени 50 жылдан бери Советтер Союзунда курулган дренаждык каналдар, дренаждык ошол атайын суу сактагычтар, трубопроводдор бүт баары кир болуп, чаң басып, кээ учурда баягы жергиликтүү калк аларды казып алып, өзүлөрүнө септик жасап, алардын баягы трубопроводдордун кольцолорун казып алып, ушинтип баягы мамлекеттен акча бөлүнсө, ал акча ага кетпей, бир нече жолу суу инженерлери алдын ала алып, 2-3 ай мурда эле айтып, ушундай суу каптайт, элдер өлөт, үйлөр урайт, алдын ала көргүлө чараларды десе, аларды укпай коюп, тоотпой коюп, анан ушундай нерсенин эсебинен ушул келип чыгып атат да. Анан 50 жыл мурда Советтер кезинде ушул маселени билишкен экен инженерлер, ошон үчүн дренаждарды койгон, ушундай атайын деривативдик каналдарды, отводной каналдарды, баягы четке мындай сууну алып кетүүчү каналдарды курушкан экен, суу сактагычтарды курушкан экен. Бирок ошол эгемендүүлүккө жеткенден кийин жергиликтүү өкмөттөр аны карабай коюшкан экен, анан ошол каналдарды тазалабай коюшкан, каналдар толугу менен жараксыз болуп калган. Ошондуктан дагы ошол суу каптап ушундай аламат болуп жатат да. Бул деген бизге кандай сабак болуш керек? Кыргызстанда да ушундай сел алуучу райондор көп, ошол бүт сел алуучу райондордо деривативдик каналдарды куруш керек, кошумча суу сактагычтарды казыш керек, отводной каналдарды, дренаж системасын куруш керек. Жолдордун астына мындай дренаж, байыркы Римде дренажды билишкен да, бизге билишпейби ушундай суроо. Ошол дренаждарды кайра салдырыш керек, курдуруш керек, анан ошондо баягы ойду коктуда, баягы уроодо турган үйлөрдү жогору чыгарыш керек да, жогорку мындай
тоолорго же этектерге чыгарып туруп кийин сел болуп кеткенде жууп кетпегендей. Ал үчүн кадастрды алмаштырыш керек, ал үчүн жерди кайра бөлүп бериш керек, ал үчүн кошумча аракеттерди кылыш керек, ал мамлекет деңгээлинде кылыш керек да. Эгерде ушундай нерселер алдын алынбаса, анда бизде деле баягы сел каптаганда ушул эле жылы жакында селдер башталат тоолордо. Ушул эле жылы ушундай нерселер болуп кетиши ыктымал. Ошон үчүн ар бир ушундай болуп аткан нерсе бизге сабак болуп туруш керек. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.